Бүгүн президент Ош облусундагы эң алыска делинген Чоң Алай районуна келип, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Оштон Чоң Алай 300 чакырым алыстыкта жайгашкан, уна менен 5 саат аралыгын түзөт. Учурда биз Чоң Алай райондук маданият үйүнүн алдында турабыз. Мында келгендердин саны арбын. Өлкө башчысы жергиликтүүлөрдүн арыз муңун, талаптарын укту жана тийиштүү министрликтерге конкреттүү тапшырмаларын койду. Жергиликтүүлөр негизинен бул жерде социалдык маселелерден тартып, сот иштери, ар кандай маселелерди көтөрдү. Жергиликтүүлөр мындай жолугушуу аймакта өткөзүлүп жаткандыгына жана эч кандай тоскоолдуксуз ачык диалог болуп жаткандыгына оң баасын беришет. Урматтуу президент, сиздин биздин айылыбызга келгениңизге чоң рахмат. Бизди унутпай келгениңизге биз абдан сүйүнүчтүүбүз. Мына күн дагы сиз менен кошо ачылып кетти. Күндө кар жаан болчу. Биз сизге абдан ыраазыбыз. Эч кандай президент келген эмес эле биздин жергебизге. Рахмат сизге. Ушу элдин үнүнү угуп, заман оңолуп кетсе жакшы болот эле. Биз ушу центрде турабыз. Бизди дагы Гүлчөгө окшош шаар болуусуну каалайбыз. Бизде деле эки этаждар түшүп, байлар көбөйүп жатат. Бул замандын оңолгону. Рахмат сизге ажабыз. Биз сизди сыйлайбыз. Президентибиз алыскы район, Чоң Алай району, Тоолуу район ошондон келип кабар алып, элдин көйгөйлөрүнө чечип берип жатканына биз ыраазыбыз. Азыр кирип чыктык. Эми менен клубдун мындай тарлыгынан алар анчейин батпай калды, бирок эшикте дагы алар колонканы коюп, эл жакшы угуп жатат. Президентибиз ушул элдин чечилбеген маселелеrini жакшы чечип, жакшы эл менен баарлашып жатат. Ош сапарында болгон иш сапарынын негизинде ошонун ичинде Чоң Алай районуна келүүсү бул биз үчүн өтө кубанычтуу жана биз үчүн жемиштүү десек болот. Өзүңүздарга маалым болгондой эле Чоң Алай району бул чек ара статусу бар аймактардын бири. Ага карабастан 5 жыл аралыгынын ичинде Чоң Алай районуна өтө чоң салымдар жана инвестициялар тартылды. Жана ошондой эле бүгүн дагы ошол айтылбаган көп маселелер болгон болсо, же болбосо жарандардын жеке көйгөйлөрү болгон болсо, ошону ажообуз өздөрү жекече ошол жарандар менен эч кандай барьерсиз жекече сүйлөшүүнүн негизинде жеринде көптөгөн маселелер чечилди.